Кыргызстан Казакстандык компания менен 3 миллиард сомдон ашуун каражатка 550 000 тонна көмүр жеткирүү боюнча келишим түзгөн. Ар бир тонна 5933 сомго бааланат. Бүгүнкү күндө Бишкек жебине Шубаркөл кенинен 47 вагондон турган Д сортундагы көмүрдүн биринчи партиясы келип түштү. Жалпы салмагы 3200 тонна. Бул көмүрдүн калориясы 5500. Биздин өзүбүздүн технический требования боюнча бүгүнкү күндө 3 миллиард 263 миң 150 миллион сомго түзүлгөн да. Алдыдагы жылытуу мезгилине борбордук жепке 1,5 миллион тонна көмүр керектелет. Былтыркыдан 300 000 тоннага жакын катуу отун үнөмдөлгөн. Калган бөлүгүн жергиликтүү кендерден, 600 000 тонна каракечеден, 50 000 тонна таш көмүрдөн казып алуу пландалууда. Учурда жылуулук электр борбору күз-кыш мезгилине даярдык көрүп, түтүк блокторун капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүүдө. В этом году у нас на ТЭЦ Бишкек были запланированы. Быйылкы жылга 5 отказанды учурдагы жана орто оңдоо пландаштырылган. Бардык оңдоо иштери график боюнча жүрүүдө. Белгилүү болгондой, буга чейин май айында жылытуу системасын токтотуп, капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөргөнбүз. Азыр шаардыктарга ысык суу берилди. Бул жылы эч кандай көйгөй жаралбайт деп ишенебиз. Электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн көмүр жагуудан чыккан шлактарды өткөргөн темир түтүктөрүн алмаштыруу зарыл. Анткени учурдагы түтүкчөлөр эскилигине жеткен. Бул үчүн энергетика министрлиги 800 тонна россиялык металл түтүктөрүн 86 миллион сомго сатып алууда. Анын бир бөлүгү Кыргызстанга жеткирилди. Россиядан темир түтүктөрү келип атат. Бунун баары тең бияктан көмүр жагылып чыккан шлактын баарын шлак атып алууга чейин ушул түтүктөр менен кетет да. Ошол түтүктөр канча жылдан бери жаңыланган эмес. Азыр ошол түтүктөрдүн 6 ветка бар. Ошонун 6 ветканын баарын тең быйылкы жылы ошол жаңылантып алмаштырып кетели деп атабыз да. Жакынкы арада башкармалык шлактан кирпич, пескоблок жана бетон блокторун чыгаруу боюнча жаңы долбоорду ишке киргизүүнү пландаштырууда. Бул жеп үчүн кошумча экономикалык пайда болот. Буга байланыштуу шлактан курулуш материалдарын чыгарган Кытай жана Орусиядагы курулуш компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Альбина Айбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.